Birinci байлық денсаулық екенін бардығыз біліп сезіп тұрабыз да. Специальный фартук, специальный бахилалар боюнча бизде азыр көрүндө жагынан неме болуп атат, ошого специальный бахилалар келген. Одан сырткары мына многоразовый маска, многоразовый маска бир күндө иштете берсе болот. Кайра иштеткеничи тоже многоразовый. Азыркы сыйкан шаардагы бардык немелерге жаштардын атынан кыймыл немесинен аракет кылып ушу неме как раз эң самый первый необходимость боюнча эң биринчи керектүү немелерди алып бардыгыбыз мына бүгүнкү күндө биринчи байлык денсаулық екенін бардығыз біліп сезіп тұрабыз да. Жаш баладан чоң кишиге чейин бардығыз дүйнө жүзүнүн эли билдик да. Денсаулыктан башка эчтеке керек эмес экенин бардыгыбыз ушундай элибиз кыйналып, мындай иллет менен күрөшүп турган мезгилде ушундай жигиттерибиз биздин Кыргызстандын чукур эмес экен. Мамлекет тарабынан да бир топ канча деген элибизге болгон камкордуктар болуп атат да. Бүгүнкү күндө канча деген мамлекет тарабынан жардамдар болуп атат. Бирок ушундай мезгилде биздин баягы деринде бар балдарыбыз үйүнө жөн отурбастан колунан келген жардамдарды кылып атышат да. Анын ичинде ушул мына мекенин кыймылынын балдары дагы көп жардамдарды кылып атышат. Алгачкы күндөрдөн баштап ундарды берип атат, тамак аш, азык-түлүктөн жардам берип атат. Ушул маска тиккен компанияларга мына ушу серияларын алып чыгып, акчалай жардамдарын берип атышат. Мына биз жакында кайрылган элек эмне жардам дегенден эми бардыгы жетиштүү, Кудайга шүгүр. Бүгүнкү күндө бизге эң абадай керек болуп аткан ушу медиктерди сакташыбыз керек, врачтарды сакташыбыз керек. Ушуларга болгон мындай защитный кийимдер болсо жакшы болот эле деп сурансак, мына азыркы полистин жетекчиси айткандай, өздөрүнүн каражатына мына башка чет мамлекеттен ушундай көп жолку кие турган защитный кийимдерди мына баасы 600 миң сомдук 103 миң сомдон алып келип берип атат. Мындай 10 миң дана маска, мындан сырткары мына бүгүнкү күндө элдин калың катмары менен түздөн-түз иштеп аткан ушул укук коргоо органдары мына канча деген шаардын милициялары түнү күнү элибиздин коопсуздугу үчүн мына калаада иштеп атат. Алардын ден соолугу менен мына чынын айтыш керек, бүгүнкү күндө мамлекеттер күрөшүп атат, бирок ошолордун коопсуздугуна карашыбыз керек болуп атат. Буларды ар бир ушу ишке жумушка чыгып үйүнө кетип атканда ушу милицияларыбызды дагы коргоо кызматкерлерибиз дагы дезинфекциялап, алардын дагы ден соолугун карашыбыз керек болуп атат. Бүгүн мына азыр бизге жакшы кабар айтып келди. Ушул шаардык ички иштер башкармалыгына мына дезинфекциялоочу туннел деп коет, ошо туннелга коюп берип атат экен да. Мына жакын арада шаардын дагы башка бөлүктөрүнө дагы жерлерине дагы алып келип коюп беребиз, медиктер үчүн дагы алып келип беребиз да. Мен эмне дейм, ушул жакшыны жакшы деп билишибиз керек. Жакшылык кылган адамга элдин атынан бул биздин түздөн-түз милдетибиз. Эң негизи Кудай билиш керек, кылган жакшылыкты, бирок пенде үчүн, эл үчүн дагы айтып коюш керек. Мына мен ушу мекенин кыймылынын балдарына, жетекчилерине, шаардын элинин атынан, шаардык мэриянын атынан, өзүмдүн атынан чоң ыраазычылык билдирем. Иштеринде ийгилик болсун, Кудайым колдосун, ушу жакшы тилек максаттар дайыма ишке ашып, үй-бүлөлөрү менен күч болуп, ушу элге дайыма кызмат кылганга жеткизсин да Кудайым. Анан мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жалпы элибизге дагы кайрылам. Мына ушул карантинде өзгөчө абалды туура түшүнүү менен саламат сактоо кызматкерлери, укук коргоо органдары биз койгон талаптарды аткарып, туура түшүнүү менен ушул өзүңөрдү мына карантинде сактап отуруп атасыздар. Мына бүгүн дагы
апрелден айдын аягына чейин 30 апрелге чейин дагы 15 күнгө узартылды. Биз Кудай буюрса болгон аракетибизди урматтуу президентибиз башында туруп жасап атабыз. Биз шаардыктарды, шаардын коноктору бүгүнкү күндө келип, шаардын ичинде жашап аткан адамдарды бирин дагы Кудай буюрса мындай ачка калтырбайбыз деп ойлойбуз, туура түшүнүп атабыз. Бүгүн жумуш жок, күнүмдүк оокатын кылган адамдарыбыз мына шаардын ичинде аябай көп. Бирок ушундай ишкерлерибиз, мамлекетибиз бар экен. Болгон аракетибизди мына шаардык мэрияга жардам берип, биз тизмелерди түзүп, жардамдарды берип атабыз. Мындай жардамдар дагы улантылат. Эч качан биздин шаардын тургундары, шаардын жашоочулары мындай кооптонбосо болот. Биз болгон аракетибизди кылып, мына силерге жардамдарды берип турабыз. Эң негизгиси ушу биздин ак калача медиктерибиз дагы оорубасын, биздин ден соолугубуз үчүн алар үйүнө барбай, мына бүгүнкү күндө ушул эл үчүн кызматтарды кылып атышат. Укуктарга кызматкерлерибиз, айрыкча мына милициялар үйлөрүнө барбай, бала чакасын көрбөй гана түнү күнү биздин ден соолугубуз үчүн күрөшүп атат. Ушулардын баардыгына мына кызмат кылган мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлерге, укук коргоо кызматкерлерине, саламаттык сактоо кызматкерлерине биз ыраазычылык билдиребиз. Эми бул күндөр дагы өтөт. Кудай буюрса, бул күндөр дагы өтүп, элибиз бир жакшы жашап кала турган күндөр дагы алыс эмес деп ойлойбуз. Аман болоюн, дагы бир жолу сизерге чоң ыраазычылык.